400-дөн ашуун адамдын өмүрүн алган 2010-жылкы апаттын жүз бергенине бүгүн 10 жыл. Убакыт баарына даба демекчи, жылдар аралыгында жарааттар бүтөлүп, эң башкысы кыргызстандыктар ынтымактын кадырына дагы да терең көңүл болуп баштады. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө 80ден ашуун улуттун өкүлдөрү жашаса, анын 30га чукулу Жалал Абад областында тынч, татуулукта өз жашоосун өткөрүп келишет. Бардык улуттар ушул качан гана ушул бир түндүктүн алдында биригип чогулуп ынтымакка чакырылып ошол болгондо мамлекет өнүгөт деп ойлойм. Биз сөзсүз түрдө биз ошого чакырык жасашыбыз керек. Жана ошол башка улуттун өкүлдөрү да ошол кыргыз мамлекетинин жаранымын, кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө салым кошом деп умтулуу менен аракет кылса, сөзсүз түрдө мамлекеттин келечеги болот. Ошол каргашалуу окуя чындыгында баарыбызга чоң сабак болду. Жылдар аралыгында араздашуулар артта калды. Эки улут ортосунда достук дагы да бекемделди. Ал тургай карым-катнашты жакшыртуу максатында кыз берип, уулу үйлөө салтанаттары жанданды. Эң башкысы кылымдар бою жанаша жашап бир туугандай болгон эки эл ортосунда бузулган достук көпүрөсү кайрадан курулду. Биз Кыргызстанды жараны болгондон кийин бардыгыбыз ошол туылып өскен мекенибизди сүйүшүбүз керек. Бизге уруш жанжалды кереги жок. Биз аны башымыздан кечирдик. Ошон үчүн кайерде болмасын биз ынтымакчылыкта, достчулукта, тууганчылыкта, тоюбуз да бир, мааракебиз да бир, өлүмдө да бир. Өзбек кыргызды эч качан ажыратып болбойт бу. Ар бир адам үчүн анын киндик каны тамган жери ыйык, кадырлуу. Айрыкча Кыргызстанда башка улуттарга болгон урмат-сый жогору болгондуктан да ар бир эл өзүнүн каада салтын, үрп-адатын жандандырууга, бул багытта ар тараптуу иш алып барууга толук мүмкүнчүлүк алган. Кыргызстан — это наш один общий дом. Я родился и вырос здесь. Я никуда не собираюсь уезжать. Корни мои здесь, из Киргизии. Мой дед похоронен здесь. Родители тоже здесь. Для человека, который родился он в Киргизии, должна быть одна единственная родина, неповторимая. Чындыгында адам баласы канчалык бийиктиктерди багындырбасын, жер кезип дүйнө кыдырбасын, өзүнүн киндик каны тамган ата мекенинин бир ууч топурагынын алдында алсыз экендиги талашсыз. Улган Кожоева, Казбек Курманбеков, жаңылыктар үчүн.